Саламатсыздарбы, урматтуу Кара Суу районунун тургундары жана меймандары, лекция угуучулар. Сиздерге бүгүн Кара Суу райондук үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун ден соолукту чыңдоо бөлүм жетекчиси Ботоярова Каракыз Аскаровна лекция алып барат. Бүгүнкү темабыз гипертония оорусу. Гипертония оорусу качан пайда болот? Кан басымдын 140-тан 90 жогорулашы болгондо гипертония оорусу пайда болот. Гипертония оорусу пайда болгондо дарыгерге келип көрүнүп туруш керек. Анын 3 баскычын аныктайт. 140 90дон ашыкча болуу биринчи баскыч, 160 100дөн ашыкча болуу экинчи баскыч, 180ден жогору болгондо үчүнчү баскычы деп айтылат. Гипертония оорусунун эмне менен коркунучтуу? Бул аябай кан басым көтөрүлүп кеткенде көзгө кан коюлушу мүмкүн. Анда көздүн азиздигине алып барат. Жүрөккө кан куюлса инфаркт оорусун пайда кылат. Мээге кан куюлса инсульт оорусун пайда кылат. Бөйрөккө кан куюлса бул бөйрөктүн жакшы иштешин бузат. Мынандай кан тамыр ооруларында мындай кан тамырлардын бөгөт болуп калышы, холестерин көбөйгөндө бөгөлүп, ошонун негизинде анан кийин кан куюулар пайда болот. Ал эми буга алып баруучу көмөктөшүүчү факторлор болуп, булар көп аш тузун колдонуу, майды колдонуу, көп кыймылдабоо, ашыкча салмакта болуу, көбүнчө тамеки тартуу, ичимдикти көп ичүү, ошондой стресстерге кабылдануу, ошол мезгилдерде артериалдык кан басым өтө жогору болуп кетет. Эми ушул артериалдык кан басым жогору болбош үчүн дайыма өздүк тамактанууну сакташ керек, өз мезгилинде майды азыраак жеш керек, жашылча мөмө жемиштерди жеш керек. Эртең менен турганда физикалык көнүгүүлөрдү жасап туруш керек. Жок дегенде көчөгө чыгып, таза абадан дем алып, бир аз басып туруп, кечинде уктаардын алдында ошондой иштерди жасаш керек. Дайыма өзүңүздөрдүн кан басымыңызды билүү үчүн айылдык ФАПтарга же ДСУларга, үй бүлөлүк дарыгерлер тобуна барып, 1 жылда 2 жолу кан басымды өлчөтүп туруу зарыл. Лекцияны тыңдаганыңыз үчүн рахмат, саламатта калыңыз.